Moskva şahrında migrantыбыз байкабастан кымбат унааны сүзүп алып, ыйлаган видеосу жүрөк оорутtu. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеого лайк басып, биздин каналга унаминтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Өтмөк ашуусунда жол тайгак экендигин транспорт министрлиги эскертет. Аба райынын кескин өзгөрүшүнөн улам айрым аймактарда кар жаап, жолдорду тазалоо, инерттик материалдарды чачуу жумуштары жүрүп жатат. Бул туурасында бүгүн 12 октябрда транспорт коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, бардык унаа жолдордо каттан бар. Азыркы тапта номер 36 жол тейлөө ишканасы тарабынан өтмөк ашуусунда кум себүү иштери аткарылууда. Жол тайгак өлкөдөгү туруксуз аба райына жана күз-кыш мезгилине карата жүргүзүлүп жаткан даярдык иштерине байланыштуу тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган унааларды, унаа дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырып алуу зарыл деп айтылат маалыматта. Бишкекте БМВ унаасы ала салып кетип, айдоочусу көз жумду. 12 октябрга караган түнү БМВ М5 үлгүсүндөгү унаанын 19 жаштагы айдоочусу түштүк магистрал менен бара жатып, Байтек Баатыр көчөсү менен кесилишкен жерден тосмону сүзүп, унаа ала салып кеткен. Бишкек Шептен басма сөз кызматы билдиргендей, айдоочу жаракаттар менен ооруканага жеткирилип, ал жактан эсине келбей каза болгон. Унаанын ичинде башка жүргүнчүлөр да болгон. 2005-жылы туулган жүргүнчүнүн ак реги сынып, ооруканага жаткырылды. Бул факт Бишкек Шептен маалыматтар журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды жана тиешелүү экспертизалар дайындалды. Башка жүргүнчүлөрдүн ден соолугунун абалы такталууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Чымындар көп. Журналист Даданов курут жасаган ишканадагы шарттар туурасында билдирди. Иликтөөчү журналист Умар Даданов курут жасоочу жеке ишкананын абалы боюнча видео тартып, социалдык баракчасынан бөлүштү. Тасманда эч бир шарты жок жерде калкка сатылуучу куруттун жасалып, кургатылып жатканын көрүүгө болот. Журналист сүзмө даярдалуучу бөлмөнү көрсөтүп, чымындардын көптүгүн айткан. Ошондой эле аны аралаштыруучу идиштердин абалы боюнча да билдирген. Жана сиздер барып базарлардан, любой жактардан аласыңар. Мына оңун карасаңыздар. Эшикте туруп. Ванна баягы эле. Бул жерде аралаштырышат экен. Аралаштырып туруп, андан кийин тигил жакка чыгарып коюп кеткен. Азыр бул жерден сүзмөнү көрсөтүп берейин силерге. Базар Коргондо тез жардам мунаасы менен портер сүздүштү. Бүгүн Базар Коргон районунда тез жардам мунаасы менен портер үлгүсүндөгү унаа кагышты. Окуянын чоо жайы такталууда. Жабыркагандар боюнча маалымат берилген жок. Окуя болгон жерде тиешелүү кызматтар иш алып барууда. Ташиев УКМКда үйлөнбөй, турмушка чыкпай жүргөндөр көбөйүп кеткенин айтты. Кечээ 11 октябрда Ошто Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда номер 87 Акылман мамлекеттик бала бакчасынын ачылышы болду. Биздин кызматта да үйлөнбөй жүргөн, турмушка чыкпай жүргөндөр көбөйүп кетиптир. Өткөндө чоң пайыз болуп кетиптир. Ошондо баарына үйлөнгүлө, турмушка чыккыла деп айттым эле. Жумуш деп жүрүп үй бүлөнү унутпагыла. Себеби үй бүлөсүз, бала чакасыз келечек болбойт. Сөзсүз түрдө үйлөнүш керек, сөзсүз түрдө турмушка чыгуу керек, деди Камчыбек Ташиев. Үй бүлө негизги биздин максат деп. Себеби биздин кызматкерлердин арасында дагы үйлөнбөй жүргөндөр бар. Турмушка чыкпай жүргөндөр бар. Өткөндө бир чоң процент болуп кеткен экен, ошол боюнча айттым эле. Бардыңар турмушка чыккыла, үйлөнгүлө деп. Жумуш деп жүрүп,
үй бүлөнү унутпагыла. Себеби үй бүлөсүз, бала чакасыз келечек болбойт туугандар. Сөзсүз түрдө үйлөнүш керек, сөзсүз түрдө турмушка чыгыш керек. Жана көп балалуу болуш керек. Көп балалуу болуш керек. Биздин мамлекетибиз мына азыр 7 миллиондон ашып калдык. Кудай кааласа тез аранын ичинде 10 миллион болушубуз керек. 15-20 миллион болушубуз керек. Ушул бул жердеги мамлекеттердин арасында биз саны жагынан дагы, күчү жагынан дагы калып кетпешибиз керек. Бул сиздердин милдетиңиздер, урматтуу биздин келиндерибиз. Эгер мындай катуураак же мындай орусча айтканда грубыйраак айтып койсом, капа болбойсуздар. Бишкекте 345 автобус жол кырсыгына кабылган. Муниципалдык автобустардын катышуусунда 345 жол кырсыгы катталганын Бишкек Гортранс муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров билдирди. Жол кырсыгы 40% автобус айдоочусунун, 60% башка жол кыймылынын катышуучуларынын күнөөсү экенин белгиледи. Капаровдун айтымында учурда каттамга 1376 автобус чыгууда. Жаңы автобустардын ичинен жарактан чыккан автобус жок. Биздин өзүбүздүн сырдоочуларыбыз, кузовчуларыбыз бар. Автобус чоң кырсыкка учураса 15-20 күн туруп калат. Мындай бузулса 2-3 күнүн ичинде кайра ишке кирет дейт ишкана